Адахан Мадумаров: акыркы убакта менин кадыр баркым өсүп кетти. Бул тууралуу саясатчы жергиликтүү массалык маалымат каражаттарга маек берип жатып билдирди. Бирдеме болсо эле мени Баткендеги жерди берип жибериптир деген сөз. Бул сөздү атын жаза албаган депутат билдирген. Мен аны билем, баягы коомчулуктагы каркыра маселеси өтпөй калган. Анан аргасыз ушундай чууларды, сөздөрдү чыгарып, анан ушул протоколду таап чыгышты. Эгерде мен жерди чын эле сатып жиберсем, ошол жерде жашаган эл мага 90% добуш бербейт болчу. Албетте акыркы убакта Мадумаровдун кадыр баркы аябай өсүп кетти. Эл катуу колдоп кетти деп жаман болуп атышат, деди ал. BBC'нин суроолоруна жооп берип жатып, Мадумаров өз ишмердигине мындай баа берди: менин кылган кызматымды эл чечип, эл баалашы керек. Жогорку кеңеште депутат болуп турганымда мыйзам жазуу жагынан 3-4 эле депутат ат салышчу элек. Депутаттын милдети кетмен чабуу, шагыл төгүү же завод куруу эмес. Мен кызматымды 2 эсе аткардым деп айта алам. Аны жогорку кеңеште айтып берет. Мамлекеттик катчы кызматындагы 2 ишиме ыраазы болом. Биринчиси, Айтматов баштап кийин токтоп калган эл аралык Ысык көл кинофестивалы аябай жанданды. Экинчиси, жогорку окуу жайларда ректорду шайлоо дегенди токтотком. Себеби ректор шайлайбыз деп жогорку окуу жайлар ашмалтайы чыгып калган, дейт Мадумаров. Учурда Кыргызстандагы негизги оппозиционерлердин бири катары аты таанылып жаткан Мадумаров өлкөдө нагыз оппозициянын барынан күмөн санай турганын, оппозиционермин дегендердин басымдуусу кызматтан кол жууп таарынгандар экенин да кошумчалады. Ал ошондой эле мындан аркы кадамдары тууралуу айтып жатып, эл өз ыктыяры менен колдоп, чакырган аймактарда сөзсүз шайлоолорго катышаарын айтты. Анын кийинки кадамдары кандай боло турганын сураганда, адам саясатка аттангандан кийин баарына даяр болушу керектигин айтып, бирок эч нерседен коркпоорун билдирди. Массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү беренеси боюнча өлкөдө мыйзамды бузбоого менчелик Конституциялык сот дагы чакырбаса керек. Бийликтин эшигин ачып койсо да, сүйрөсө да кирбейм, өздөрү да кызмат сунуштасак барбайт деп жатпайбы? Мен анан кантип чакырса барбаган бийликке күч колдонуп барам. Бийликтен аша чабуу дейт. Менде кайсы бийлик бар экен айтып бергилечи, ошону колдоноюн, деди Мадумаров. Ошол эле учурда Мадумаров Садыр Жапаровдун өзүнө карата айтылган сындарына жооп берди. Садыр Жапаров мени 30 жылдан бери депутат деди. Бирок мен эсептеп көрсөм 11 жыл депутат болуп турмун. 19 жылды кайдан кошо койду? Эл ишене берет да ошого. Анын түшүнө мен кирем, ал менсиз жашай албайт, деди Адахан Мадумаров. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Адахан Мадумаровдун дарегине сын айткан болчу.